Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыркы учурда Ихлас бетон заводуна турабыз. Бүгүн биз силерге кызыктуу маалымат менен бөлүшөлү деп чечтик. СНГ өлкөлөрүнүн арасында бирден бир чоң техникалардын бири. Барыңыздар белгилүү болгондой, Ихлас курулуш компаниясында 100дөн ашык спецтехника бар. Бирок анын ичинде эң чоң бул албетте помпа. 72 метр деп аталат экен. Бүгүн биз силерге ошол техника тууралуу айтып беребиз. Андыктан жүрүңүздөр. Биз азыр силерге эң чоң техниканы көрсөтүп беребиз. Сиздер күткөн, бул албетте чоң техникалардын бири помпа 72. Анын жанында биз албетте өтө эле кичинекей болуп калат экенбиз. Ушул боюнча биз бүгүн силерге айтып беребиз. Эмесе биринчи эле суроо, дал ушул чоң техниканын характеристикасы боюнча, иштөө системасы боюнча, ошол боюнча толук айтып берсеңиз. Бул техниканын аты автобетонный насос. Бул эң чоң, салмактуу, анан мощный автобетон насос болуп эсептелет. Бизде 53 метр дагы бар. Бул болсо 72 метр. Мунун мощности подача бетона вертикальный 250 метр бийиктикке берет. 350 метр горизонтальный алыстыкка берет. Дөңгөлөктөрдүн 4 ось бурулат. Азыр өзүңөр көрүп тургандай. Алдыңкы үчөө, артынан бирөө бурулат. Анан кийин бөлөк машиналарга караганда бул трехосный да. Астынан бир дөңгөлөк иштейт, артынан экөө дагы иштейт да бул. Ведущий дөңгөлөктөр да. Бирок баягы бир сложный жерлерге, бир гэстерге, тоолорго баратканда кошуп койсоң үчөө бир тартат да. Мындай айтканда бул БТР да. Балким көрүүчүлөргө мындай видеодон кичинекей көрүнүп атса керек, бул нерсечи, бирок жанына келсең аябай эле чоң экен. Бунун бийиктиги негизи канчага чейин куюп бере аласыздар ушул бетонду? Эгерде канчанча этажга чейин барат? Мунун бийиктиги боюнча биз 19 этаж фактически куйдук. 19 этажга подача бердик да. Бул жетсе болот да. Эми иштөө системасы боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз, ошол кайсы жагынан подача келет, кайсы жагынан канча атмосфера менен ошол бетонду үйлөйт? Иштөө системасын, конечно, билбегендерге кичине оорураак, бирок бир үйрөнүш керек бул. Бул жерде атайын борт деп коет. Бул борттон мынагу. Азыр мисалы ушул аутриггерлер жайганга, мындай айтканда аутриггер деген бул бут да. Муну установка кылыш үчүн эң биринчи ушул чоң техниканы башкарыш үчүн эң биринчи техника безопасность. Ошонун эмесин 4 бутун жакшылап коюш. Бул машина көп киши ойлой берет, муну эми бетон менен кечке бетон куюп анан кийин кантип жугуйсуңар дейт. Муну 15 литр суу менен ушул системанын баардыгын 72 метр система бар, кичинекей эле губка жууп коет. 5 мүнөт убакытта эле. Уже ошол приемный деп коет, мына приемный казан. Ушул жерден бетон чыгып, анан кийин подачага кетет. Ошол приемный казан деп коет да, ошол жерге бетон куюлуп, анан мындан чыгат. Муну болсо мойка менен жууп коебуз. Ушул мойкасы дагы бул жерде бар. Тазалап турат. Өзүнүн мойкасы, өзүнүн эмне керек бүт бардыгы машинада жазылган да. Биз азыр Ихлас курулуш компаниясы куруп жаткан Green Park турак жайына келдик. Ушул жакта бүгүнкү биз көрсөтүп турган помпа 72 буюрса иш жүзүндө кандай экенин алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Машинанын иштөө системасы техниканын ошол боюнча айтып берсеңиз, канча атмосфера менен куясыздар? Машинанын иштеси боюнча бул машина өтө оңой. Ушул управление, пульт управление деп коебуз. Бул ручная дистанционное управление деп коет. Ушул жактан кармап эле иштей беребиз. Ушул жерден бүт подача бетона. Бул 280 бар да, мощность. Убактысы боюнча бир миксерди 2 мүнөттө айдайт да, ошондо 10 кубту 2 мүнөт. Ошондо тиги турган миксерди 2 мүнөттө айдап 2 мүнөттө. Бул миксерден канча ичинде бетон бар? Ошол 10 куб бетондун салмагы 2 тонна 221 куб да. Ошону 10го көбөйткөндө 22,5 тоннаны 2 мүнөттө. Эми
Ошо бунун азыр бийиктиги канча болот эгер дагы түп-түз капканча? Сугана 72 метр болот да. 72 метр болот да. Көргөз берейин я. Сиз деле иштетсеңиз болот. Бул биринчи стрела мына. Арма алсаң. Муну навесу кармайсың, колду бошко бересиң, өзүңдү. Азыр кичинекей эле ушундай бир пульт менен чоң бир техниканы башкарса болот. Азыр биз дал ушул помпаны 72 метрге чейин көтөрүп көрөлү деген бир эксперимент кыскача. Бул ошондо максималдуу өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө алабыз машинанын. Эмоция коркот экенсиң негизи. Мындай чоң техниканы башкарыш. Ответственность бар да ошончо коркуп атасың. Мынакей. Кто не боится, ответственность. Түз турду. Дал ошол 72 метрге чейин көтөрдүк азыр. СНГ өлкөлөрүнүн арасында ушул техника бирден бир чоң деп айтылат экен да. Кыргызстанда балким ушул эле техника барбы негизи, ошол боюнча да бир аз кызыккандарга. Кыргызстан боюнча бул жалгыз. Кыргызстан башка жерде жок. Башка жерде жок. Кыргызстан 7 область боюнча бул жалгыз. Ошол спецтехника автобетондун осы 72 метр. СНГ боюнча Казакстанда, Азербайжанда, Грузияда жок, Россияда да жок да, мен билишим боюнча. Бул эми калган өлкөлөрдү мен толугу менен тактап көргөн жокмун. Бирок Кыргызстан боюнча, аны СНГ боюнча алдыңкы техникалар деп айтса болот да. Биз азыр буюрса 11-кабатка чыктык. Байкагандай эле заливка башталды, куюлуп атат. Жана Руслан байке азыр 11-кабатта туруп, биринчи этажда турган чоң кранды башкарып атат азыр. Иш кандай болуп атат, Руслан байке? Иш жакшы буюрса. Заливка бетонаны баштадык. Ошол перекерде 130 куб болот. Жалпы салмагы бир 270 тонна салмакты бүгүн Кудай буйруса бир 3 саат, 3,5 саатта алып бергенге аракет кылабыз. Негизи ушундай бир кабатты канча убакытта бүтүрө аласыздар ушул кран менен? Бул эми бир сэндвич перекрытие деп коет, бул кичине бир аз убакыт алат. Если однотонный сетчатый перекрытие болсо, ол 3 саат эле убакыт берет да. Бул бир 3 саат, 3,5 саат, 4 саатка чейин. Буга чейин бардыгына эле кызык болсо керек. Руслан байке очкисин чечсе кандай адам болуп калат экен? Азыр көрсөңүздөр болот. Ким? Улутуңуз кыргыз элеби байке? Чистый кыргызмын, солтомун да, урумум солтом. Көп айтабы кыргызга окшош эмессиз деп. Көп айтат, бирок кыргыз чын эле мага окшош да. Той-пойдо ырдап калгандырлардан. Той-пойго деле барбайбыз. Бетондон кол бошобойт. Менден кошумча бетон да? 10 куб метр. Ушу менен урматтуу көрүүчүлөр, биз жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силерге помпа 72 тууралуу айтып бердик. Руслан байкеге чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат сизге да, ишиңизге ийгилик. Буюрса, азыркы учурда Руслан байке өз ишинде. Биз дагы силер менен коштошобуз. Эгерде жакса, комментарий, лайктар басып коюңуздар. Арсен Султанов, Ихлас курулуш компаниясы.